Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров ЖКУга мүчө мамлекеттердин лидерлеринин жыйынына катышуу үчүн Москвага келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 15 майда Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын жолугушуусуна катышуу үчүн Москвага келди. Мамлекет башчынын учагы Внуково 2 эл аралык аэропортуна конду. ЖКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын юбилейлик жыйыны 16 майда өтөт. Иш-чара Жааматтык коопсуздук келишиминин 30 жылдыгына жана ЖКУнун 20 жылдыгына арналган. Эртеби кечпи жолугабыз. Акчол Махмудов Роман Власов менен беттеши жылганын билдирди. Токио Олимпиадасынын күмүш байгеси Акчол Махмудов Россиянын Олимпиада чемпиону Роман Власов менен кармашы белгисиз убакытка жылганын билдирди. Муну ал социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Биздин кармашыбызды белгисиз убакытка жылдырышты. Эртеби кечпи спорт сүйүүчүлөрү үчүн баштаган ишти аягына чыгарышыбыз керек. Көрөрмандар үчүн көргөн көздүн моокумун кандырган беттеш тартуулашыбыз зарыл деп жазган балбан. Ошондой эле Махмудов Власовго аны менен күрөшүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбоого кызыктар экенин, балбанды жеңип өзүү тууралуу дагы да жар салууну көздөп жатканын айткан. Эки спортчунун кармашы эмнеге башка убакытка жылганы азырынча белгисиз. Махмудов менен Власовду күрөштүрүү тууралуу кеп былтыр декабрда эле болгон. Январь айында Москвадан чогуу машыгуу өткөрүшкөн. Беттешти жазгыга пландап жатышкан. Эскерте кетсек, эки спортчу тең грек-рим күрөшү боюнча эң күчтүү атаандаштык бар делген 77 кг салмактын балбандары. 32 жаштагы Роман Власов 2012 жылы Лондон жана 2016 жылы Рио Олимпиада оюндарынын алтын байгесин уткан 3 жолку дүйнө чемпиону. Ал эми 23 жаштагы Акчол Махмудов Токио Олимпиадасынын 2018 жылдагы Азия оюндарынын күмүш байгесине ээси 2 жолку Азия чемпиону. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Биз Ислам каржы кооперативи элибизге жардам берүү максатында кооператив болуп түзүлдүк. Биздин кооператив 4 багытта иш алып барат. 4 багытыбыз тең бирдей шарт менен иштейт. Минималдык төлөм 10%дан баштап 2 айдан 6 айга чейин күтүү мөөнөтү. Биринчи багытыбыз турак жай. Турак жайды сизге 25 жыл аралыгында максималдуу 150 000 долларга чейин алып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчи багытыбыз автоунаа. Автоунаанын бардык түрлөрү, спецтехника, айыл чарба техникалары дагы. Төлөп бүтүү мөөнөтү 10 жыл, максималдуу 50 000 долларга чейин. Үчүнчү багытыбыз бизнес. Адал бизнестин бардык түрлөрү, айыл чарба, мал чарбасы. Төлөп бүтүү мөөнөтү 12 жыл, максималдуу 120 000 долларга чейин. Төртүнчү багытыбыз рефинансирование. Эгерде сиздин финансылык уюмдарга кандайдыр бир карызыңыз болсо, аны жабууга да жардам беребиз. Төлөп бүтүү мөөнөтү 15 жыл, максималдуу 100 000 долларга чейин. Ислам каржы кооперативи сиздин ишеничтүү өнөктөшүңүз. Эскертүү: ажыга баруучуларды каттоо 17 майга чейин жүргүзүлөт. Ажыга бара тургандарды каттоо 17 майга чейин узартылды. Бул тууралуу Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Буга чейин каттоо 6 майдан 11 майга чейин деп белгиленген, андан кийин 13 майга чейин узартылган. Муфтият жетишпей калгандарга кайра 17 майга чейин убакыт берүүнү чечти. Жарандар РСК банкынын иш убактысы бүткөнгө чейин 4,5 000 доллар менен кайтарымсыз 700 сомду төлөшүшү керек. Андан соң өз аймактарындагы казыяттарга караштуу каттоо пунктларына барып тизмеге кириши зарыл деп жазылган маалыматта. Учурда өлкө аймактарында жалпы 34 каттоо пункту иштеп жатат. Сауд Арабия патшалыгынын ажылык жана умра министрлиги 2022 жылдагы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 2766 орун бөлгөн. Ал 2019-2000 жылдары ажылыкка катталып кезек күтүп турган 65 жаштан төмөн кыргызстандыктарга берилери айтылган. Бирок кийинчерээк бул жашка туура келген кыргызстандардын бардык жарандарына мүмкүнчүлүк каралган. Милиция Токмокто улут аралык кастыкты козутууга аракеттенгендер болгонун билдирди. Токмокто улут аралык кастыкты козутууга аракет кылган жарандар аныкталды. Бул тууралуу тартип коргоо органдарынан кабарлашты. Маалыматка караганда алар түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин кечирим сурап, мыйзамга каршы келген аракеттерге барып чакырык жасашканын мойнуна алышкан. Буга чейин Чүй милициясы 9 жыл мурда жасалган кылмыштын бети ачылганын кабарлаган.
Ысык Атада 2013-жылы 2 киши өлтүрүлүп, талаага жашуун көмүлгөнү боюнча жергиликтүү 2 тургун кармалганын милиция 11-майда кабарлаган. Милиция ушул маалымат чыккандан кийин WhatsApp аркылуу кастыкты козуткан аудио билдирүүлөр тарап жатканы, мындай чагымды алдырбоо керектигин билдирген. Чүй милициясы 9 жыл мурдагы кылмышка шектүүлөр кармалган окуянын тегерегиндеги улуутаралык кастыкты козутууга аракет кылгандар кылмыш жообуна тартылаарын маалымдады. Улуутаралык кастыкты козуткандар жазык кодексинин 330-беренесинин расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты арыздашууну козутуу негизинде жазага тартылат. Бул берене боюнча соттолгондорго 100 000 сомдук айып пулдан тартып 7 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Иранда азык-түлүктүн кымбатчылыгынан улам ири митингдер башталды. Ирандын бир катар шаарларында азык-түлүктүн баасы өсүп кеткендигинен жана айрым азык-түлүктүн тартыштыгынан улам ири митингдер башталды. Анын жүрүшүндө бир адам, айрым маалыматтар боюнча 3 киши каза болгон. Полиция кызматы тарабынан 20дан ашуу митингчилер кармалды. Митингдин катышуучулары дүкөндөрдү талкалап, президенттин отставкага кетүүсүн талап кылышууда. Каршылык акциялары өкмөт тарабынан негизги азык-түлүккө карата субсидия жокко чыгарылганын соң күчөгөн. Мамлекеттик ИРНА агенттигинин маалыматы боюнча өлкөдө жыл сайын субсидия иретинде 9 триллион туман, 3 миллиард доллардын тегереги төлөнүп келген. Ирандын президенти 9 май күнү экономикалык каачылык менен күрөшүүнүн алкагында биринчи керектөөдөгү товарларга субсидия берүүнү токтотууну жарыялаган. Ал Иран наны, дары-дармек жана бензиндин баасы өзгөрбөй турганын билдирген. Бирок жергиликтүү басмалар нандын баасы 3 эсеге көтөрүлгөнүн, башка азык-түлүк товарлары андан да көп эселеп кымбаттаган жазышкан. Украинанын чалгын кызматы Путин катуу ооруп жатканын билдирди. Украинанын аскердик чалгын кызматынын башчысы генерал Кирилл Будановдун ырасташынча, орус президенти Владимир Путин катуу ооруп жатат. Анын айтымында Путиндин саясатына нааразы болгон Орусия бийлигинин жогорку эшелондагы адамдар аны бийликтен кетирүүгө азыртадан камынып жатышат. Бул тууралуу Буданов британиялык Sky News телеканалына берген маегинде билдирген. Чалгын кызматынын башчысы Путин онкологиялык ооруга чалдыкканын айтып, маалыматтын булактарын ачыктаган эмес. Буданов Орусия менен Украинанын ортосундагы активдүү согуштук аракеттер жылдан аягына чейин созулат. Курулуш августта болот деп болжолдоду. Анын айтымында согуштан кийин Украина учурда көзөмөлдү жоготкон бардык аймактарды, анын ичинде Донбассты жана Крымды өз көзөмөлүнө алат. Ишемби күнү The Times гезити Владимир Путиндин ден соолугуна байланыштуу материалды жарыялаган. Ал америкалык New Lines журналынын карамагындагы Орусия олигархы менен батыштык инвестордун сүйлөшүүсү делген аудиого шилтеме кылып жазган. Март айында болгон айтылган бул сүйлөшүүдө орусиялык бизнесмен Путин ак кан оорусуна чалдыкканын билдирген. Анын баамында Путин Украинага чабуул коюуну буйруп акылынан адашкан. Бул аракети орус экономикасына чоң залакка тийгизди. Олигархтын аты айтылган эмес. Мурдараак Орусиядан чыгып кеткен миллиардер Олег Тиньков журналист Юрий Дудька интервью берип, орусиялык байлардын көбү Украинадагы согушка каршы экенин айткан. Кремль Путиндин ден соолугу тууралуу маалыматтарга комментарий бере элек жана президенттин саламаттыгы жайында экенин ырастап келүүдө. Путин эл алдына көп чыкпай жатат. Бирок ушул аптада Москвада 9 майда өткөн парадка жана бир катар жолугушууларга катышкан.